Саламатсыңарбы балдар? Байланышка чыгып атасыңарбы? Амир, саламатсыңбы? Баарыбыз байланышка чыгабыз. Сабакка даярсыңарбы? Баарыңар. Бүгүн кыргыз адабияты сабагы балдар. Даяр болсоңор, сабагыбызды баштайлы. Марсель, саламатсыңбы? Кутмандуу күнүңөр менен. Балдар, маанайыңар кандай? Сабакка даярсыңарбы? Китеп, дептер, сөздүк дептериңерди даярдап алдыңарбы? Амир, кандайсыңар эмес? Саламатсызбы? Дептериңерди ачып, 9 октябрь класс иши сабактын темасын жазып койгула балдар. Бүгүн адабият сабагында биз силер менен мифологиялык чыгармалар боюнча өтөбүз. Легендалар. Легенданы окуйбуз балдар. Дептериңерге жазып алдыңарбы? Сабактын максаты балдар. Бүгүнкү сабакта биз силер менен эмне кылабыз? Мифологиялык чыгармалар жөнүндө маалымат аласыңар, жаңы сөздөрдү өздөштүрөсүңөр, оозеки кебиңерди колдоносуңар, туура так айтууга көнүгөсүңөр, ой жүгүртүүңөрдү, сөз байлыгыңарды өстүрөсүңөр. Өз алдынча иштөөгө үйрөнөсүңөр балдар. Азыр бул онлайн сабакта биз көбүнчөсү эмне? Өз алдынча иштейбиз, ошон үчүн өз алдынча иштөөгө үйрөнөсүңөр балдар. Биз силер менен мифологиялык чыгармалар деген теманы өтөбүз дедик, Баарыбыз чогуу анда окуйлу. Мифологиялык миф деген эмне экен? Мифтер элдик түшүнүктөрдүн эң байыркыларынан. Аларда элдин алгачкы анимисттик, магиялык, тотемдик, шамандык түшүнүктөрү, көз караштары чагылдырылган. Байыркы адамдардын түшүнүгүндө тоо, таш, жер, суу, жан-жаныбарлар жандуу деп эсептелинген. Алар да адамдар сыяктуу ойлой, сүйлөй алышат, жаман-жакшы иштерди жасашат, өч алышат же жардам беришет деп ишенишкен. Силер таанышкан эр төштүк эпосунда мифтик мотивдер арбын орун алган. Мифологиялык чыгармаларга легендалар, уламыштар жана башкалар кирет. Миф деген бул эмне экен? Элдердин эң байыркы түшүнүгү. Самые древние понятия людей, мифы. Аларда элдин алгачкы взгляды, какие взгляды? Анимистические, магические, тотемные, шаманические взгляды изображены в мифологических произведениях. Байыркы адамдардын түшүнүгүндө тоо, таш, жер, суу, жан-жаныбарлар жандуу деп эсептелинген дейт. Древние люди считали, что, например, окружающая наша среда, тоо, таш, горы, реки, озера, это они считали, что они живые, существа. Они умеют, как люди, думать, разговаривать, плохие поступки делает, хорошие поступки делает. Например, древние люди так считали. Мисалы үчүн биз силер менен эр төштүк эпосун окудук. Эр төштүк эпосунда дагы мифтик мотивдер эмне кылган экен? Арбын орун алган экен. Жанагынтип эр төштүктүн эмне? Жердин астына түшүп кеткени, анан мамыттарга жолукканы, ажыдарларга менен салгылашканы. Булардын баары эмне? Мифтик түшүнүктөр. Мифологиялык чыгармаларга легендалар жана уламыштар кирет. Мифологическим произведениям относятся легенды, сказания. Балдар, мисалы үчүн мына тоо, таш, көл, дарыяларды жаныбары булар сүйлөшөт, ойлошот деп байыркы адамдар ойлошкон экен.
Мисалы үчүн биз силер менен мына легендалар, мифологиялык чыгармаларга легендалар кирет дедик. Мисалы үчүн бизде Ысык көл тууралуу көп легендалар бар. Бурананын кандай пайда болгону тууралуу легендалар бар. Айгүл гүлү кантип пайда болгону тууралуу Айгүл гүлү жөнүндө легендалар бар. Буг эненин жомогу боюнча легендалар, Бектур. Мисалы биз силер менен ошо легендалар тууралуу бүгүн өтөт экенбиз. Кана чогуу окуйбуз эми. Кыргыз элинде легендалар кеңири таралган. Алар негизинен тарыхый, топонимикалык, космонологиялык, этимологиялык легендалар деп бөлүнүшөт. Легенда өзүнүн фантазиялуулугуна карабастан, жаратылышты үйрөнүүгө, коомдун сырларын билүүгө жасаган аракети менен айырмаланып турат. Алардын негизги тематикасы жер, суу, күн, ай, жылдыз, тоо таш, жан жаныбарлардын жаралышын түшүндүрүү болгон. Азыр биз тааныша турган легендада топ жылдыздардын пайда болушун түшүндүрүүгө аракет жасалат дейт. Легендалар эмне? Легендаларда кеңири, кыргыз элинде легендалар кеңири таралган дейт. В нашем народе широко распространено легенды. Легенды бывают исторические, топонимические, космонологические и этимологические. Легенда өзүнүн фантазиялуулугуна карабастан, в легендах много что? Фантазий. Мы узнаем, например, о окружающей среде, о природе. Алардын негизги тематикасы жер, суу, күн, ай, жылдыз, тоо таш, жан жаныбарлардын жаралышын түшүндүрүү болгон дейт. Основная тематика легенд — это Земля, Солнце, Луна, например, созвездия, горы и животный мир, да? Азыр мы с вами познакомимся с легендой, будем проходить, которая о созвездиях, как появились созвездия. Ошол легенданы азыр биз силер менен окуйбуз. Ал легенданы окуудун алдында биз силер менен сөздүк иши кайталап алалы, сөздүк ишин, жаңы сөздөрдү. Кайсы сөздөрдү сабакта колдонот экенбиз азыр? Орто чарба, баш кошсо, небере чөбөрө, жетиген, жети каракчы, жерден жай таппасын билишип, алтын казык жылдызы, курал жарагын камдап, асманга чыга качышат, эгеленип качат дейт, жайлайын деп, үркөр жылдыз. Ана бул жаңы сөздөрдү биз азыр колдонобуз силер менен. Дептериңерди, сөздүк дептериңерди ачып жазып алгыла балдар. Орто чарба деген эмне экен? Среднего достатка человек. Баш кошсо, чтобы вышла замуж. Небере чөбөрө, внук, правнук. Жетигел деген созвездие большая медведица. Жети каракчы, семерка. Прозвище семи воров. Жерден жай таппасын билишип, поняв, что нет места на земле. Алтын казык жылдызы бул полярная звезда. Курал жарагын камдап, подготовив оружие. Асманга чыга качышат, улетает в небеса. Эгеленип качат дейт, постоянно убегает вокруг. Жайлайын деп, хотел убить. Үркөр жылдыз Альциона. Мына сөздөрдүн котормосун дагы билдик, балдар. Азыр китебиңердин 34 бетин ачсаңар, Үркөрдүн кызы үлпүлдүк сулуу деген эмне? Легенданы окуйбуз. Үркөрдүн кызы үлпүлдүк сулуу. Чогуу бардыгыбыз окуйбуз, балдар. Үркөрдүн кызы үлпүлдүк сулуу. Ай десе айдай аркы жок, күн десе күндөй көркү жок, өтө сулуу кыз экен. Атасы үркөр эл катары жан баккан, эби менен мал тапкан. Элге журтка алымдуу, жетим жесирлерге кайрымдуу, орто чарба оокаты бар адам экен. Кызым чоңойсо өз теңин тапса, ага сүйлөшүп жүрүп баш кошсо, неберелүү, чөбөрөлүү болсом деп тилек кылчу экен дейт. Анакей үркөр, бул мына атасы, Үркөрдүн кызы үлпүлдүк сулуу. Үлпүлдүк деген бул нежная деген, үлпүлдүк, как пушинка, красавица дейт, кызы
Үркөрдүн кызы абдан сулуу кыз болгон дейт. Атасы кандай киши экен? Эл катары эле жан баккан, мал жаны бар адам экен. Ал дайыма эмне кылчу экен? Жетим жесирлерге жардам берип, кайрымдуулук кылчу экен. Анан эмне деп тилечү экен? Кызым чоңойсо, өз теңин тапса, анан баш кошсо, мен неберелүү чөбөрөлүү болсом деп тилек кылчу экен. Небере чөбөрө деген эмне? Небере, внук, чөбөрө, правнук. Он хотел много внуков и правнуков. Он хотел, чтобы ее красавица дочка Ульпюльдök вышла замуж и подарила ему много внуков и правнуков. Андан ары ошол чөйрөдө жетиген атанган ашынган ууру кески 7 бир тууганда жашашчу экен. Алар айылдан айыл кыдырып, семиз мал болсо, баалы дүйнө болсо, уурдап, ошол өнөрлөрүнө сыймыктанышчу экен дейт. В той местности жили еще жетиген, это семерка, да? 7 братьев, разбойников. Они выживали, воровали, разбойничали, да? И этим они гордились. Момундай жети бир тууган. Элдерди уурдап, тоноп, малдарын, семиз малдарын уурдап, баалуу дүйнөлөрүн уурдап, оокат кылышчу экен дейт. Булар аларды эмне жетиген деп койгон экен. Жетиген деген эмне экен? Семерка дейт. Күндөрдүн биринде Үркөрдүн кызы Үлпүлдök сулууну көрүшүп, жактырып калышат да, уурдап кетишет дейт. В один день они увидели красавицу Үлпүлдök. И она понравилась им. Они хотели украсть девушку и украли в один день. Жалгыз кызына кайгырган Үркөр курал жарагын камдап, аларды артынан кубалайт. Жети каракчы жерден жай таппасын билишип, Үлпүлдök сулууну алып асманга чыга качышат. Үркөр артынан кубалап кошо чыгат дейт. Жалгыз кызына эмне? Үркөр эмне кылат экен? Кайгырып, анан жети каракчыны кубалап жөнөйт экен. Курал жарагы деген эмне экен? Подготовив оружие, он вышел на погоню за 7 братьями, да, разбойниками. Алар болсо эмне кылат экен? Жети каракчы жерден жай таппасын билишип, поняв, что они на земле им места нет, они куда полетели? На небеса, дейт. Үркөр артынан кубалап кошо чыгат дейт. И за ними кто? Үркөр тоже, да, отец девушки тоже погнался. И все полетели на небеса. Анакей бул жерде атасы Үркөр эмне? Кызын издеп каарданып жатат, жини келип. Жети каракчы болсо эмне кылды? Жетиген кызды асманга алып чыгып кетишиптир. Жетиген жылдызына айланган жети каракчы ошол күндөн ушул күнгө алтын казык жылдызын тегеренип качып жүрөт дейт. Үркөр түндөн таң атканча аларды кууп жүрөт дейт. Ошентип жетиген жылдызына айланган жети каракчы мынакей. Жетиген жылдызы бул большая медведица, мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп санап көрсөңөр дагы болот. Булар эмне кылып дейт? Алтын казык, вот полярная звезда, алтын казыгын айланып, эмне дейт? С тех пор они гоняются, Үркөр гоняется за ними, да? А они вокруг полярной звезды, вокруг убегают дейт. Үркөр түндөн таң атканча аларды кууп жүрөт дейт. И с тех пор Үркөр гоняется за вот жетиген жылдызын. Эмнени айланып качышат экен алар? Полярная звезда, алтын казык жылдызы, мынакей. Алтын казык жылдызын айланып, жетиген дайыма эмне? Айланып качып жүрүшөт дейт. Аларды болсо эмне? Үркөр эмне кылат экен? Дайыма кубалап жүрөт дейт.
Ошентип бул легенда жылдыздардын эмне келип чыгышы тууралуу экен, балдар. Азыр эми силер үй тапшырмасын, көңүл бургула, үй тапшырмасын жазып алгыла. Дептериңерди ачып, легенда боюнча эмне кыласыңар? Класстер түзөсүңөр. Мына биз силер менен Үркөрдүн кызы Үлпүлдөк сулуу тууралуу эмне легенданы окудук. Бул жылдыздардын келип чыгышы тууралуу легенда экен. Мына биз силер менен окудук. Эми силер бул легендадан эмнени эстеп калдыңар, эмне жөнүндө билдиңер? Ошо билген, эстеп калган окуялар боюнча эмне кылышыңар керек? Бул класстерди толтурушуңар керек. Мисалы үчүн, негизги каармандар ким экен, эмне жөнүндө экен, алар кайда чыгышты, ал жылдыздар кантип пайда болгон экен жөнүндө легенда боюнча эмне кыласыңар? Класстерди түзөсүңөр. Балдар угуп жатасыңарбы мени? Анан бардыгыңар байланышка чыкпай жатасыңар. 6 класстан Сартказиева, Богатырева, Жакова, Кадыров Давран, Кадыров Эдиль, Сарымсаков Амин. Вообще не выходите на связь и не выполняете домашнее задание. 6 класса активно работает и хорошие оценки получает, и во время урока активно работает. Это Джолшиева Айгерим, Кубаталиев Бексултан, Карабаева Айдай, Осмоналиев Али, Алтынбеков Нурей. Эти ребята молодцы. А вот пассивные, кто не работает, кто на связь не выходит, это я назвала, да? Я отправила за сентябрь ваши оценки. Все знаете, у кого какие оценки. Посмотрим, как вы будете дальше работать. Если вот так будете работать, Сарказиева, Богатырева, Жакова, Кадыров Давран, Кадыров Эдиль, Сарымсаков Амин, у вас за четверть будет 2. Двойка будет. 6 Б класса. Абдвалиева, Маркабаева, Махмудов, Кульбаева, Кангантиев Кайрат, Саметов Аким. Пассивно работаете, можно сказать, вообще не работаете, на связь не выходите, домашние задания не отправляете и не заходите в Я-класс. Это с 6 Б класса. У вас тоже, если дальше будет так продолжаться, у вас двойка будет за четверть. Активные ребята всегда отправляют вовремя домашние задания и во время урока отвечает Зинуров Алияр, Канатбеков Адиль, Шайырбеков Кутман, Ормушев Айдар, Нурмамытов Даниэль, Границына Эмилия. Ормушев Айдар не болду? Жакшы иштеп атты эле. Кийинки сабактарда чыкпай жатат. Айдар. 6 В класса. Так, Абакасова Амина, Маматкеримова Каншай, Азыгалиев Айдар, Эргешев Темирхан, Султаналиев Рамазан. Пассивные ребята. На связь не выходите, домашние задания не выполняете. Так что думайте, ребята. Активные ребята. Исабекова Айлун, Юбуров Амаль, Эргешева Вермет, Эрматова Элина. Эти ребята молодцы. Они вовремя отправляют домашние задания и работают. Элина. Да? Билдиңер да, балдар? Ким кандай иштеп атканын, кто как работает. Все, я отмечаю, ваши оценки выставляю. Кто на уроках активно участвует, отвечает. Всем я ставлю оценки. Журнал у меня есть, имеется. Я вам отправляла, да, ваши оценки. Так что, ребята, активно работаем, домашние задания выполняем, Я-класс заходим, работаем. Айдар, барсыңбы?
Макул дейт Айдар. Айдарды жоготуп алдык эле. Чыкты, Айдар. Жакшы иштеп аттың эле, Айдар. Эмне болду сага? Аймен дагы жакшы жооп берип атат, азаматсыңар балдар. Кто активно работает, кто выполняет и отправляет домашние задания, молодцы, ребята. Анда сурооңор жок болсо, бүгүнкү тема боюнча сурооңор барбы? Үй тапшырмасы мына. Класстерди түзөсүңөр дедим, класстерди. Биз окуган Үркөлдүн кызы Үлпүлдөк сулуу боюнча легенданы окудук, жылдыздардын келип чыгышы боюнча. Ушул легенда боюнча кластер түзөсүңөр. Эмнени түшүндүңөр? Кимдер жөнүндө сүйлөштүк. Ошонун бардыгын эстеп, класстерди толтуруп, дептерге жазып, мага WhatsApp аркылуу жибересиңер. Анан Я класстан тапшырманы силерге бүгүн жиберем, балдар. Я класска кирип тапшырмаларды аткарганды да унутпагыла. Суроолоруңар жок болсо, тема боюнча, бүгүнкү сабак боюнча, үй тапшырмасы боюнча суроолоруңар жок болсо, анда сабагыбызды ушуну менен аяктайбыз. Саламатта калгыла.